Саламатсыздарбы? Мен бүгінгі видеоблогымдың бірінші бөлігінде мамлекеттегі абал, келе жатқан президенттік шайлоо, жананың тобокелчиликтери жөнүндө айткым келет. Мамлекетибизде бүгүн абагандай абалыбыз оор. Экономика, саясат, социалдык турмушубуз көптөгөн жылдардан бери реформанын болбогондугунан айбагандай оор абалга келип такалып турат. Бийлик реалдуу мамлекеттеги маселелерди чечиштин ордуна кандайдыр бир элди алаксаткан багыттагы идеяларды коомго ыргытып, ошонун коомго таңуулаганга, талкуулатканга аракет кылып атат. Саясатчылар мамлекеттеги реалдуу процесстерди талкуулабастан, алар дагы бийлик сыяктуу эле кандайдыр бир болуп аткан актуалдуу маселелер менен алек болбостон, реалдуу маселелер менен алек болбостон, алар көбүнчө башка жака коомду бурганга, маанилүү эмес маселелерге коомду бурганга аракет кылып атат. Оппозициябыз кандайдыр бир реалдуу маселелерди көтөргөнү менен бийликке келгенден кийин алар дагы коомду башка жака буруп, алар дагы бийликтин гана жолуна түшүп, өздөрүнүн гана бийликке келүү максатын ишке ашырып, алар дагы маанилүү маселелерди чече албастан токтоп калып атышат. Жыйынтыгында 4 президенттин арты менен 25 жылдын ичинде мамлекетте эч кандай реформалар, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Бардык мамлекеттерде президенттик шайлоо бул мамлекеттеги оор абалды чечкенге, мамлекеттеги кандайдыр бир чогулуп келген адамдардын нааразычылыгын башка нукка бурганга, адамдарга үмүт бергенге бир жылдырат, ошол жака түртөт. Ал эми тилекке каршы биздин мамлекетибизде президенттик шайлоо же болбосо парламенттик шайлоолор ансыз дагы оор абалыбызды андан дагы оорлотуп, мамлекетибизди реалдуу кризистен чыкканга түрткү бербестен, тетирисинче кайрадан дагы кризисти көбөйтүп, кризиске дагы тереңирээк бизди чөмүлткөнгө түртө турган процесс болуп эсептелет.